Салам достор, бүгүн биз химический пилинг жөнүндө сүйлөшүп кетебиз. Денебиздеги теринин клеткалары күндө өлүп турат экен. Ал клеткаларды тазалап турушубуз керек. Өлгөн клеткаларды тазалабасак, теринин тешикчелерин жабып, терини майланыштырып, же кургатып, тырыш түшүрүп, түрдүү тактарды түшүрүп, угрик алып келиш мүмкүн. Тактардын түшүү себептери дагы өтө көп. Ички органдардан болушу мүмкүн, генетикадан болушу мүмкүн, же сырткы факторлордон байланыштуу. Андыктан биз бетибизди тез-тез тазалап турушубуз керек. Азыркы күндө сулуулук салонуна кайрылсаңыз, профессионалдуу косметологдор бетиңизди түрдүү ыкма менен тазалап берет. Алардын бир түрү бул химический пилинг. Кислота менен беттин үстүнкү катмарын жумшартып тазалап алуу бул химический пилинг деп аталат. Бул процедураны сиз үй шартында кылсаңыз болот. Faberlic компаниясынын ABC микродермабразия пилингин колдонуп, сиз өзүңүз эле үйдө отуруп бетиңизди терең тазалап алсаңыз болот экен. ABC 3 шагтан турат. Ал эмнеге алып келет? Терини терең тазалайт. Тактарды кетирет, бетти агартат экен. Беттин терисин жашартат, беттеги тырыштарды жазат, азайтат. Жана шрамдардан калган издерди жок кылып, пораларыбызды кичирейтип берет экен. 3 шагтан турат. А, Б, С. Мынакей шаг Адан баштайбыз. Ушунча эле койдум. Жайып чыгабыз. Аз-маз ачыштырып баштады. Составында кислота бар да. Ал жерлериме жетпей калды аз-маз. Жетпей калды. Моюндарыбызга да кылсак болот. Ушинтип 10-15 мүнөткө коюп коебуз. 15 мүнөт өттү достор. Мына бетими уже жууп келдим. Эми экинчи шагга өтөбүз. Бул Б. Бул микродермабразия, энзимный микропилинг. Бул баягы жумшартып койгон слойду кетирет. Скрабка окшош. Бетти жуугандан кийин кургатып арчыбайбыз. Влажный, сууланган бетке коебуз. Ана массажга окшоштуруп майда скраб экен. Буну дагы бир 5 мүнөт, 10 мүнөт жасайбыз. Бетими жууп келдим, кургаттым. Эми 3-чү кадамга өтөбүз. 3-чү шаг бул С. Бул восстанавливающий крем. Пилингден кийин бетибиз аябай кызарып кетет. Скрабтан кийин ушул кызаргандарды успокаивать этип өзүнө келтирет. Өзүнө келтирип, увлажнять этип, нымдаштырып, эң акыркы завершающий кадам. Мындагы массажными движениями кылабыз, үстүнө карап. Аябай жеңил крем экен, уже бат-бат сиңип кетет экен, уже сиңип кетти. Уже сиңип кетти. Бетим аябай сонун болуп калды. Жаш баланын бетиндей сыйдаң, тегиз болуп,
жана биринчи сезип аткан одур бодурлар жок уже. Себеби дегенде өлгөн клеткалардын баарын кетирип тазалап алдык. Сиздерге билинбеши мүмкүн видеодон, бирок өзүмдүн колдорум сезет да, колум билип атат, бетим аябай сыйдаң, нежный жаш баланткындай сыйдаң болуп калды. Мына ошентип биздин АБЦ пилинг процедурабыз аягына чыкты, достор. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Биз менен болуңуздар, дагы видеолорду күтүңүздөр. Сиз менен болгон Кеңешова Самара.